Assalamu алейкум достор. Biz азыр Соқлық районундағы Роза апабыздың бұл үйі, Роза апабыздың үйі мына август айында өрттеніп кеткен екен эле. Мынакей азыр апабыз үйдө неберелер менен жалгыз экен. Ошондо канча балаңыз бар? Бир эле балаңыз бар, а? Ушул үйдө турган балам 5 баласы менен келин ул 7 чал менен 9 киши турабыз. Балам ушу өрттөнгөндөн Россияга кеттиле иштеп, үйдө кичине калыбына келтире аламбы деп. Азыр алар Москвада. Колумда 5 небере менен төртөө окуйт. Баары эле эме менен өсүп ошол типтен солуктайынан үйдөн чыкпайм. Роза апабыз азыркы учурда ден соолугуна байланыштуу үйдөн чыкпай, үйдөн дараланыптыр. Ал эми чоң баласы болсо ошол Россияга кеткен экен эле. Россияга бара берен карантин башталып, азыркы учурда ал жакта деле жумуш жок экен. Ал эми апабыздын абышкаңыз азыр кой кайтарып жүрөт азыр, а? Жаңы эле кетти, ушу 6000 айлык төлөп берейин деп бир бала алып кетти. Койчуга. 6000 айлыкка кетти. Айлык ашко десем, истимал усас дейт, анан чалымда болбой кеттим. Үйдө отурганда эмне алайын, 6000 болсо деле кирешеде. Бул үйдө кармай берейин десе, барып келип акчага такалат экен. Мындай абалга келип калды. Чалыңыз 67 жашта? 67-де 53-жылкы. Сиз 60тасыз? Мен 60ка чыктым, мен 60-жылкы. Мартта өзүм болсо ошо ден соолук астма боюнча. Бул үйүңүз августтун айында өрттөнүп кетиптир. Себеп эмне себептен өрттөнүп кеттир? Эми бир балдардан көрүп атабыз, ошо өрттөнүп шалды деп, ошо ишибиз сотто болуп атат. Эми ал белгисиз болуп атат дагы эле. Алардан эч жардам боло турган эмес, кайра бизде аябай жакшы эмес мамиле кылып атышат. Ошо угушума караганда балаңыз ошо көчөдө урушаткан балдардын бирөөсүнө болуша коюп, анан алар менен дагы эметип кеткен дейт, э? Ортодо келишпестиктер болуп. Кичүү балам менен бир балдар менен конфликт айтып, 1,5 жыл соттошконбуз. Анан справка ана-мына болуп, анан энеси дагы ооруп, кояй болуп, стрессин жазып берип, жараштуу болуп бүткөн. Анан болбой эле ошол балдар тараптан ар кандай коркутуп, ушу үйүңдү өрттөп кетем, балдарыңды өлтүрүп кетем деген коркуткан кагаздар келип элаткан. Терезебизди сындырып кетип, счётчикти тагып кетип эле, анан рободого бир нече жолу кайрылган, анан жазган катты көрсөтүп, момундай болуп атат, бир чара көрсөңөр болот десем, Соқлуктун рободосу тараптан эч кандай чара колдонулган жок. Жок, эч кандай чара колдонбой коюшту. Үйүм өрттөнгөнүн чырылдап ыйлап барсам, эме деп койду, көрдүңөрбү, колуңар менен кармадыңарбы деп койду. Бизде азыр ушундай кылып койгон, мына депутаттар ушундай закон чыгарып койгон. Колуңар менен кармабасаңар, көргөн киши болбосо. Ал кылмышкер деп эсептешкен жок, Жок, ал кылмыш болуп эсептелбейт экен. Барып туруп, нааразылыгыңарды жанагы жогорку кеңеште 120 депутатка айткыла. Ошолор колубузду байлап койгон. Биз азыр аларды алып келип сурак ала албайбыз, аларды алып келип камай албайбыз. Мындагыдай биздин эмебиз. Ошентип кутулуп кетишти. Ошентип эле кутулуп келатышат, мына дагы эле алардын жазган каттарын көрсөтүп, алар кат жазып кеткен каттарды мана алып барып бергем. Шаарга подчерковатка тапшырдык, жыйынтыгын күтүп атабыз деп элатышат. Жок, жыйынтыгына деле барышпаптыр. Алар чугунагы материалдарды алып барып бербептир, эч кандай аракет кылбай атат булар. Булар ушул балдарды колдоп атат да, мындайча айтканда. Колдоп эле атат. Сизге Эрис Бөрбаев агабыз келип кеттир. Андан башка дагы бир жардамдар келдиби? Жок. Келген жок, а? Эрис Бөрбаевка да рахмат. Кошунабыз кайрылган экен, бул эжени ушундай абалда болуп, келип жардам берсеңер деп. Эрдин сөзү келип көрүп тартып, бир бала келип жардам берип, 5000 сом акча таштап кеткен. Андан өзү келди, ушинтип контордо иштеген байкенин жардамы деп акча таштап. Ошол Эрдин сөзү 2 жолу келип кетти. Демек, сиз ошондо августтан бери болжол менен бир 8-9 ай өтүп кеттир. 9 айдан бери ошол сыртта моду 2 бөлмөлүү? 3 бөлмөлүү. Эштеги кухняны. Ошо элдин жардамы менен бала бакырабыз болуп, жылуулап кыштан чыктык ошол үйдөн 9 киши. Ал жайкы эле навес болчу, үстү жабылган, ачык навес турган эме болчу. Анан элден тууган уруктан бир аз акча чогултуп беришти эле, ошого пескоблон алып, кирпичин алып, полун жылуулап, үстүн жылуулап, кыштан ошондон чыктык, көмүр алдык. Бул үй өрттөнгөндө кандай документтер өрттөнгөн жокпу? Бүт бир эле көйнөк чоң калдык.
Olgan dokument, üyüdün dokumenti, baldardı metrikaları, özüstün dokumentler. Bir ele benim pasportum kaldı, oşo canımda oldu. Rovuda'ya barıp attım, kakara davır. Gezekte korkutup çıtap ketken zapisken alıp sokup Rovuda'sında жүргөндөрүн koşunam çalıp atpay же үйүңөр өртөнүп кетти келе калыңыз деп. Ошондо Ровудага тиги балаңыздын эмеси менен барып калдыңызбы? Ооба дейм, алар түз эле коркутуп жазышып эле. Анан айткан убадаларына туруп үйүн өрттөдү. Мына менин үйүмдө байкап келип алсам. Өзүнүн үйүнө бир топ зыяндарды келтиришти. Анын баарын эле Сокулуктун Ровудасына салсам алар жиберет, Ровудасы оперлери келет. Düşünü katalım geçecek, sürekli tartıp geçecek, anam hiç kadar çare görmedi. Görüp atışat, emre bulup ketkenleri, koşunalar dışarı kalıştı. Роза апа, ошондо азыр менин түшүнүгүм боюнча сиздин балаңыз көчөдөгү балдар менен урушуп аткан балдарды бөлүштүрөм деп атып, алар менен жакалашып урушуп кеткен. Ооба, жакалашып, экөө баламды уруп коюшуптур. Экөө балаңызды уруп коюшкан. Уруп коюп, балам акыркы сынып больницага жатып операция болгон бир эмес 2 жолу. Анан сөз чогуу мен эме кылам да. Анан сиз Ровдага арыз жазган баргансыз. Арыз жазып анан соттошобуз алар менен. Анан соттошуп аткан убакта өрттөм кетти кокусунан. Жок, соттошуп бүтүп ортодон 2 жыл өткөндөн кийин болуп атпайбы? Ошондо сиз азыр өрттөм кеткен үйдө ошол сагып кеткен балдарды көрүп атасызбы? Көрүп атам, себеби алар ошондогу берген акчаны талап кылып эле ар кандай коркуткан, үркүткөн каттарды жазып түшкөндө бизге. Эми Жүнүс апа, бул үй залыңыз экен эле бул, а? Bunu жаңылы қошына орысуысын дәрден менен монтып қарауға кергізіп о жерге телевизорды жаңылы алған шоң телевизор. Эми içine жашоо шартыбызды оңдоп балам өстө иштермен стройкада иштейт. Келиним өзү иштейт. Мен деле баа бош отурчу эмесмин. Базарга чыга коюп балдарга жардам берейин мен деле үйдө отурганда эмне. 4 окуйт. Арысы эле докторлор эле больница менен жүрөбүз, неберелерим баарын эле. Гемоглобиндери низкий такайдо эме больница менен болобуз. Башын тартырып, уколдары менен жүргөн киши. Демек, Роза апа, кыш ичи боюнча мына ушул эмеден үйдө отуруп чыктыңыздар, а, кышында? Моңстолдо бүт балдардын мектебин даярдап койгонбуз. Ошондон бүт өрттөнбөдү. Бул жер ачык эле небес болчу. Ана Песка блок менен тосуп жылуулап кыштан чыктык 9 киши. Элге рахмат кошуналарыбыз. Ошо үй өрттөнгөн эртеси түтүнү 500 сомдон чогуу түшүп 2 орус кыргыз дебей. 4 неберемди алып барып Сокулуктун базарына алып барып мектепке даярдап кийинтип берип беришти. Ар бири 500дөн чыгарышып, школьный формасын бут кийимине чейин. Достор, көп түкүрсө көл болот дейт. Роза апабыз бүгүнкү күндө жардамга аябаганда муктаж экен. Ошондуктан кайдыгер карабаган инсандар, достор болсо, Роза апабыздын номерин мен азыр бул жакка жазам. Роза апа менен байланышып, тонор Роза апабызга көмөк көрсөтөлү колдон келишинче. Апа, азыр мен бул видеону YouTube каналга киргизип, ошол жакта сиздин номериңизди калдырам, апа. Сизге чалышып, байланышып, жардам бергендер дагы келет, апа. Şu özüstüne balдар жардам берет го канча кишинин. Эми апа элге жардам берет, апа. Элге жардам берет, көрүп атам эми карантинден бери. Өзүстүнө балдар экен, карапайым элден чыккан эле балдар жардам берет экен силерге окшоон эле. Жолса кана ошол законду түзүп койду деп канча кишиге тескери зыян тийишкен депутаттын балдары кайда? Чоңдордун балдары. Биз дагы бүгүнү келип кетебиз, апа. Эл соңдерди ким аштырган? Эл соңуз барбы? Элин аштырган. Андай эл сагада эл соңуз бар экен да? Ошо элиңиз баягы келип кеткен күнү ошону ачыңыз анан мага чалыңыз дегенде. Анан чалгам жазып. Жок, ал сизге айтып кетсе сиз ачкансызбы эл соң? Ой, сиз эме кылган, таштырган телефонумда көрсөтөйүн да. Ошону көрсөтүп коюңуз, биз эмеге жазабыз да.